мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун камалышы, анан мурдагы чоң кызматтарда жүргөн дегеле адамдын колу тийбейт го деген Кубанычбек Кулматовдун камалышы бул кайсы бир деңгээлде элди тынчтандырып койду, болбосо элдин өзү көтөрүлө турган деңгээлге жетип калган болчу. Анан ушул экөөнүн камалгандан кийин экс-президентибиз Атамбаев кайрылуу жасады. Мен билбейм бул кайрылууну Алмаз Шаршеновичке ким даярдап берди, балким өз колу менен даярдадыбы. Ал жерде эми мындай бир укук талаасын түшүнгөн адамга, укук маселесин түшүнгөн адамга Алмаз Шаршенович экс-президентибиз мындай деп айтты да, бул тез эштик эмес. Тарих музейде эле эштик эмес. Эми датка кеминди көрсөңөр андан да окумуштар бар. Тиги түштүк түндүк альтернативалык жолду көрсөңөр андан дагы. Анан тиги датка кеминдин экинчи линиясын тарткан боюнча карасаңар андан да жаман чоң иштер бар. Коррупцияны дагы ошол жактан издесеңер табасыңар. Булар эчтеке болбой калат анын астында. Бирок ошонун баарынын башында мен турам да. Мына мен команда берип, мен өзүм баарына көзөмөл болуп, өзүм баарын башкарып аттым да. Анан ишти менден баштабай, менин буйругумду аткаргандарды камап атпайсыңарбы деген өзөк жатат да, түшүнүк жатат. Мен муну эми баягы чечмелеп, сөздөрүн чечмелеп айтып берип атам. Мен муну эми мындай мага окшогон акылы орто адамдар деле түшүнүп аткандан кийин канча бир жылдап укук коргоо тармагында иштеп, канча бир жылдап тергөө иштерин жүргүзүп, канча бир жылдап ушул тергөө иштеринде дасыккан адамдар муну шак эле түшүнөт го деп ойлогом. Бирок тилекке каршы бул кайрылуу жөнүндө дымып, унчукпай көрмөксөн укмаксан болушту. Анан бул эмне болду? Же бул маселеде менин укук боюнча түшүнүгүм тар, же бул кайрылууну эч кимдин көргүсү келбей атат деп ойлоп жүргөнүмдө Жогорку Кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев УКМнын өкүлүнө Жогорку Кеңеште суроо берип атпайбы? Мына Алмаз Шаршенович экс-президент ушундай кайрылуу жасады. Кайрылуунун өзөгүндө жана мен жогоруда айткандай баардык күнөө менде жатат деген маселе жатат. Силер ушул боюнча эмне иш кылып атасыңар деген суроо берди эле. УКМКнын өкүлү жооп бере албай калды. Ал бул кайрылуу жөнүндө түшүнүгү жоктой көрсөттү. Анан орун басары болсо эми биз укук талаасында аракет кылган атабыз деди. Эми мындай да, биздин конституцияда менин билишимче өтө оор кылмыш кылса президент болобу, Жогорку Кеңештин депутаты болобу, же кайсы гана мамлекеттик кызматкер болбосун, ошол замат тергөө иштери башталат. Ошол замат. Бул биздин конституция баш мыйзамыбызда ушундай жазылган. Жанагынчалык коррупциялык миллиондогон долларларды жеп алган коррупциялык иш бул мамлекеттик кызматка коркунуч келтирген өтө оор кылмыш деп эсептейм. Буга Атамбаевга экс-президент катары карабастан буга кылмыш иши ачылып, Кен прокуратурадан Жогорку Кеңештен сураш керек эле. Кылмыш ишин ачтык биз мондай оор-эки жагдайлар боюнча эгер мыйзам жол бербей атса, мыйзам Жогорку Кеңеш бизге чечип бергиле деп Кен прокуратура, УКМК Жогорку Кеңешке кайрылыш керек эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кайрылбай атпайбы? Кайрылышкан жок да. Демек, алар билмексең, көрмөксөң болуп атышат да. Мындай болбойт да. Биз укук мамлекетин түзөбүз десек, мыйзам деген катардагы кайрчыдан баштап жогорку президентке чейин бирдей иштеш керек. Биз ошондо гана укук мамлекетин түзө алабыз да. Тилекке каршы